Sen de ойлойсуң бүгүндө жатып кечинде тамекини таштасам деп жаңы жашоо баштасам деп. Ассаламу алейкум, ардактуу коллегалар, урматтуу таксист мырзалар, айын бар. Биздин дедим го. Менин күнүмдүк болгон рубрикам. Минусту канча убакытта жапса болот деген рубриканы көрүп жаткан көрүүчүлөр, бардыңыздарга ассаламу алейкум, барыңыздар амансыздарбы? Бизде бүгүн воскресенье, 2 июнь, жайдын 2 күнү. Баланста саат 12:30. Минус 2333. Время канча болду? 12:29. Азыр могул парковкадан чыгып туруп эмеге, шаарга, линияга чыгабыз. Грубо говоря, саат 1ден эсептеп баштайлы. Бүгүнкү жумуштучу сетнас чыгып кичине энергетиктан энергия алып, суу менен эмени запастарды толтуруп дегендей. Где-то около того 20 мүнөт убакыттын ары бери деп коелу. Анан кийин жумушту баштайбыз. Ошондо саат 1де баштайт экенбиз, жумушту ровно 1де баштайбыз. И бүгүнкү болгон 2333 рубль минусту канча убакытта жапса болот деген тематика менен жана кандай бир кызыктуу окуялар болуп калышы мүмкүн. Возможно, болуп калышы мүмкүн, бирок андай эмелерди, тематикаларды акырындан үйрөнүп жатабыз, кошконду, жасаганды дегендейчи. Бирок пока что эме андай жок. Как она есть, болуп жаткан окуяларды, как она болуп жаткан нерселерди без всяких ретушей, монтажей, эффектов, проявления каких-то либо красивых моментов просто чыгарып жатабыз деп болот атабыз деп жаман команды эмени использовать этим го. Ошондой кылып атам. И ошону чыгарам. Эмне эле дөдүрүп атасың, эмне эле каяктагы нерселерди сүйлөп атасың, бир 2-3 связка кылып албай эле эмне деле сүйлөп атасың деп комментария жазбай туруңуздар. Уже ошондо ой келип атат, мен сезип атам бияктан. Себеби силердин энергияңарды, негативный энергияңарды кабыл албаймын, но сезип атамын. Ошон үчүн туугандар, позитивный нотада чок чему болуп жаткан окуяларды, возможно, какие-то моменты, возможно, какие-то истории болуп калса, мен албетте алып киргизип аткам. Ошол саат 1де баштайбыз. Мен албетте көрсөтөм биринчи заказ завершение кылганда. 2333 минус. Бүгүн 2 июнь, воскресенье. Кечеги балдардын праздники, по-моему, бүгүн деле продолжение болсо керек. Ошол үчүн ойлоймун, то же самое 2 саат 15 мүнөттө жапканы аракет кылам деп ойлойм. Аракет кылам, менин иштерибиздин заказ берсе элечи. Но ошондой эле болот деген прогноз. Но давайте не будем загадывать. Будем работать во благо покрывания данного минуса, потом уже өзүмдүн чөнтөгүмө дегендей улантабыз. 02, время в пути 7 мүнөт, ошондо 12:53 баштаган болот экен примерно. Ну, биринчи заказда, короче. Имаздык боюнча тут автор проводебиз. Завершаем. 7 мүнөт 524 рубль. Ждем славы заказа, но нету заказа. Жолдор ушундай болсо постоянно. Вроде бул жерде адам постоянно нормально болчу, что-то заказ берип койду. Ну ладно, мен кайрылып кетели да. Бул СЗХ менен Западты соединеткен жолда. Кунцево плаза, торговый центр. А бул жак районный суд. А бул ой. Полоцкая улица. Так. Ай. Поехали. О, удачно туруп турду, как раз полосага туруп өзүмчү. Иногда ушинтип Яндекс эме алат, попутный берет, нормальный поворот. А иногда ты полосадан бул полоса өтүш керек, а бул полосадан бияка өтүш керек дегендей ситуация болду. Кече болду да мендечи.
Странно, конечно. Так, ну что, улантабыз. Саат 13:03, экинчи заказга кетип атабыз. Биринчи заказды азыр эле жаптык. Көрдүңөр канча мен жапканды. Азыр эми дальше кетебиз. Могу. Красный азыр. Зеленый болот да, стрелка дополнительно жаңганан кетебиз да. Кандай сонун картина, эс алуучулар, сууга секиргендер. Ушундай сонун жерде эс алсаң гана. Бирок бүгүн эмес, бүгүн иштеш керек. Саат 13:20 ап келдик. 12 минут жолдо жүрдүк. Завершаем. Готово. Дальше каяка? Пока белгисиз. Яга түшүп чыксаң болот экен, бирок сонун жер экен. Но бүгүн эмес. Иштеш керек, Кеттик, анда иштейбиз. Заказ эле түшүп берсе. Бул жерде аябай сонун жерлер бар экен да. Көрсө. Арадан убакыт өтпөй 13:39. Так, 10:26. Канча дейт? 342 рубль. Дальше. Кеттик. Так. Жамбыр жайын деп атат, же жабайын деп атат, же эмне болуп жатат, вообще түсүнүксүз болуп жатат. Жамбыр бирок жайын деп атат, же жабайын деп атат. Вопрос да. Пить или не пить дегендей го. Но лучше жазсын, конечно. Күтөбүз жамбырды. Чыдамсыз менен. Бул жак дальше келип атуучулар. Келип атканда аябай высокий спрос менен заказ түштү. Келген атмен болуп кетти. Анан кийин аз моун завершить этилген кийин кандай болот экен? Так, 389. Бул азыр алдым да бул заказды, получается. Бул деле типа как высокий спрос деп берди. Но буга чейинки заказ, по-моему, аябай высокий болчу да. Ал жака барыштаган кичине километражы көп болчу, дальний подача. А бул уже ближний подача менен тоже высокий спрос менен берди, но бара турган жери жакын эле болгон себептен ал высокий спрос для меня не такой уж высокий болуп калышы мүмкүн да. Блин, ушу рульдүнө фокусировкалар экен. Бүт жерде мындай перекрытие болуп, ремонттор болуп атат негизичи. Жол бересің, мага, мен сага. Кел атканда мага берди. Эми мен сага берем. Прикол в том, что кайра бияка келет экен да. Бир жактан алып келет экен. Обратно жака. Ну ладно. Так, саат канча болду? Саат 13:52. 1 саатка болоюн деп калганда 3 минут калыптыр. Как раз ушу заказды алып келгенден кийин 1 саат болуп калат экен. Минусту ошол пока что анализ койгондой эле болуп атат. Но по итогу көрөбүз кандай болот экен. Башка метлайнга барып алыптыр. 1 минут 20 секунд. Завершаем. 509. Высокий спрос менен алынган заказ. Так. Кайгына бурса экен, оңнау, солуңнау, оңгоо, солгоо, оңгоо, солгоо. Ладно. Бияка бура берелик. Ушундай болуп калды, получается, азыр мен буларды аз көрсөтөм. Тетик остановкадан кайра бул остановка алып келдим да. Bir остановка, короче. Тимилла бизнес болуп кетти го бул жагы, я эконом. Нормально, ушундай болсун. Жамгыр эмне болуп атасың, Жамгыр, короче, не определяется. То хочет или нет, то нет или да, дегендей болупчу. Но для нас, для таксистов имеется в виду, конечно же, болсо жакшы болот эчи. Ладно, эмне болсо дагы. Главный доход жакшы болсун, 14:08.
Завершаем заказды. Высокий спрос болмош канча болуп турат, интересно. Так, 454. Дальше кеттик. Могу 2 голубчикти алып келдим. Почему такие выводы деп суроо келет, а? Но я же это не с конкретным предъявлением говорю, а просто используя, так скажем, литературное слово. Ну, 2 голубчика, 2 друга, 2 пацана деп запайсым болду да. А силер ошондой эле колдуңарбы? Могул жердин светофору 112 секундтан болуп тап койго. Азыр эми бул светофор менен өтүп туруп тиги мосттун нар жагына барат экенбиз. 2 минутта 984 метр калды дейт. Так, саат канча болду? 14:10. Баланс буйруса азайып жатат. Азыр эми дагы 1-2 заказ кылсам, анализ что-то жакшы болуп атпы же Яндекстин немесин минусун просто мындай выходной күндөрү же мындай кайсысын жакшы болуп аткан күндөрү эле жабып коет атам, но ничего страшного, мындай күндөрү эле көрөбүз да. Так, улантайлы. Барганымдан бияка алып келгеним тез болду го. 2 минутта келдик. Так. Ай. 299. Дальше заказ түштү. Так. Кеттик. 4 минут дейт. 4 минут болсо 4 минут. Так, саат 14:15. Улантайлы. Могу 3 сумкасы менен 3 киши, короче. Чыгышты. Бул жакта китайский офис бар. Бывший Адидастын офиси. Ошол жака келишти. 10 минутта жүрдүк. Завершаем. Акчасын бир көрө элек болчумун, азыр мына силер менен чогуу. Көрөм. 360. Так, карыз бүтөйүн деп калды, но как обычно кечеги окуя менен окшош болуп калды. Бүгүнкү эле окуя, по-моему, бензин 79 километрге калды. Азыр дагы бир заказдар түшкөн болсо, ошону өткөрүп туруп, бензинге куябыз, бензин чогултабыз. Бирок албетте саатын байкаштырам. Так, саат азыр 14:31. Улантабыз. 14:43 болду. Жана жерде отурсам заказ түшүп калды. Ошону завершить этебиз. 476. Уй. Готово. Поехали. Так, минус жабылды. Короче, 14:43. Саат 14:43 болду. Минус жабылды. Минус жабылып, плюс еще баланста, грубо говоря, 200 рубль. Так, эми азыр бензинге иштеш керек. Кече бензинге эме кылгамда жанагындай далями төлөп койгом. Ошого азыр салыштырып кичине 390 рубль списание болот. Минус еще болуп. Ну, ага чейин азыр 1-2 заказ кылган болсок, ошол акчага эме бензин куябыз. А так в целом бүгүн даже получилось быстрее, чем кечеги күнгө карагандачы. Кече мисалы үчүн 2 саат 10 мүнөттөйбү, 2 саат ушундай болгон. А бүгүн 2 саатка жеткен жок. 1 саат 45 мүнөттө бүттү да. 1 саат 45 мүнөттө 2333 рубль минусту баланстан жаап койдум. Жаап койдум дейм да. Жабылды. Скорее всего, из-за того, что бүгүн воскресенье, коэффициент жакшы болгон үчүн, может быть. Но будни күндөрү дагы өзү негизи ар кандай болот. Бирок алгоритм по-любому, Яндекс алгоритми бир эле неме менен иштейт экен да. В час по-любому 1000 депчи. Иште эми көбүнчө случай, конечно, анча-мынча да болуп калат. Это алгоритм, тоже программа болгон себептен тоже ошибается, да. Хоть азыр эми Яндекс өзү нейро системаларды запускать эткен аракет кылып атат, а потом что будет, как будет, тоже беспонятно. Но бүгүнкү күндүн минусу ушинтип 2 саатка жетпей жабылды. 2333 рубль болчу.
жабылды. Азыр еще бензин куябыз, анан дальше уже иштейбиз. Короче, могу чипсini эртең менен балам алып бергенмин да. Бир аквапаркка аларды апарып таштаганмын. Бул чипсы, короче, арканкы сиденияда эмесине бүкөп салып коюптур эле. Ичинде көп болчу да. Мен аны азыркы буга чейинки заказды алып келдим, 3 адам пакеттер менен. Ошондо гана көрүп атпаймынбы? Жана креслоны багаж алгандачы. Ё-моё. Неге семьяң аквапаркта өзүң такси алып жүрөсүң деген вопрос жаралдыбы? Алып берген билеттерди кайра орунтулаш керек да. Ошол туугандар, рахмат көрүп калганыңыздар үчүн. 15 просмотр, 20 просмотр болуп атат, бирок ошол просмотрдан буюрса жакында 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 кошулган просмотрлар болот деген ниет. Баарыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү чыгарылышта минусту 2 саатка жетпей жабып койдум. Ийгилик.